саат азыр 5'te время саат 4'te жетип калдык. Карайында карасам 1 километр саатта. Мен кече bir болсо 20 километр чыкты. Жанында фуралар өтө керек деле, өтө кыйын болгон эгер андан деле кыйын. Учуу эле кетесиң. Азыр деген Көчөбөй деген айылга фура менен келдим эле 40 километр ошол. Андан ары дагы 70 километр аралыкта калалар экен. Ал жака точно эле жетпей калам эгерде азыр белик менен чыксамчы. Мындай шамалдар менен анан жолдорун деле точно айта албайм кандай экенинчи. Азыр бул жакта болсо мечит бар экен, бул жакта конок үйлөр, анан кафешкалар бар экен, баары уже Дагестандын ичиндемин. Бүгүнкү күнүм ушундай эле өтүп калды туруп, туурак аракет кылып кафешкаларга 2 күндүн ичинде буйруса кирип барам го. Көрүшкөнчө. Меккеге сапар велик менен 18-күн. Эртең менен Баку деген конок үйдөн туруп, 1 километр аркта чайкана бар экен. Ошол жака барып чай ичип, жолумду уладым. Абар айы өтө сонун башталды. Шамалдын жоктугу өтө кубандырып турду. Жолдун боюнда аялдар өтө көп экен. Тамак аш, суу боюнча эч кандай көйгөй болбоду. Ал эми мечит намазканалары болсо, аялдардын ичинде 4-төн 5-тен, ар бир АЗСтердин жанында деле бар экен. Бирлерде Тарумовка деген айылга жетип, музак суу алып ичкенче великтин септерин кумдан тазалап майлап койдум. Тарумовка айылына чейин саат 12-лерде трассада баратсам, алдымдан бир машина келип токтоду. Мен курактуу дагестанец бала түшүп, бүгүн сен жаткан Баку деген гостиницанын ээси мен болом. Меккеге бараткан турбайсыңбы деп гостиницанын акчасын берип, үстүнө дагы акча кошуп берди. Чындыгында мындай мундузга баа бердим. Кайсыл жака өнүгүшкө жол көрсөтүп койгондой эле болду. Бүгүнкү күндүн 100 километр аралыгында туурасы өтө эле чоң болгон 3 дарыя жолду кесип өттү. Дагестан сууга өтө эле бай экен. Айлана чөйрө жапжашыл болуп турду. Бирок шамал чаңды көтөрүп, алыска аралыктар туман сыяктуу көрүнбөй калып жатты. Саат 6-ларга жакын Бабаюрт деген айылга жетип калдым. Башында ушул жакта калайын деген ой болчу. Андан ары 1 саат аралыкта конок үй бар экен. Ал жака жеткенче күн да кирип кетти. Күндүн акыркы жарыгы менен конок үйгө да жетип келдим. Конок үйда намазканасы да өтө таптаза экен. Махачкаладагы Асылбектин дагы бир таанышы, дагестанец Расим келип, кечки тамакты алып берип, колдоосун көрсөтүп кетти. Махачкалага 80 километр калды. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Меккеге сапар велик менен 19-күн. Калпагымды кечинде жууп койгон болчумун. Формасын кичине жоготкондой болду. Бирок аппак болуп калгандыгы кубандырды. Кечинде жолуккан Расим эртең мененки деле тамакты төлөп коюптур. Андан ары Махачкала шаарына 80 километр жол аралык бар болчу. Күн чыгып турат, жол тегиз, шамалдын соккону билинген деле жок. Баары сонун болуп, 30 километрди өтө бат эле өтүп койдум. Бир убакта велигим жүрбөй калды. Дөңгөлөктүн жели чыгып калыптыр. Покрышкага тикене кирип кеттир. Ичин ассам дагы бирөө бар экен. Камеранын 2 тешилген жерин жамаганча 1 саат өтүп кетти. Баарын жыйнаштырып кайра жолго аттандым. Эң кызыгы дагы 200 метр өткөндөн кийин алдыңкы дөңгөлөктөрүмдүн жели чыга баштады. Андан ары 500 метр өткөндө жомокто жүргөндөй шиномонтаж бар экен. Ал жакта иштегендер дагестандык Кумык деген улуттан болушат экен. Кыргызча сүйлөсөм түшүнүштү. Анткени түрк тилдүү эл экен. Дөңгөлөгүмдү жөн эле жасап беришти. Жолдон Бакыт байке Бекжан менен жолугуп, экинчи жолу Шайлообек байке менен жолуктум. Азербайжан посольствосунун өкүлүнүн номерин берди. Посольство менен байланышсам, чек арадан өтө албайсың. Бирок колубуздан келген жардамды беребиз деп айтышты. Дагы башка варианттарды ойлонушка туура келди. Махачкалага жетпей эле Расим келип, велигимди машинасына жүктөп, велосипедди белек кылган Санат аганын айткан жерине барып, дөңгөлөктөрүмдү жаңылаш керек болчу. Заторлор өтө көп экен, жетилерден өтүп жетип бардык. Калыңыраак покрышкаларды коюп, ниппель түшкөн жерди кеңейтип, жөнөкөй российский покрышкаларды коюп берди. Андан ары Махачкалада жашаган Асылбек, анын иниси Үсөн менен жолугуп, үйлөрүнө конокко чакырышты. Келинчеги Оксана столдун үстүн жайнатып салыптыр. Плову өзгөчө даамдуу экен. Чоң рахмат.